Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 3-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан жаңы будалык айылынан сатыла турган 6 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жери тегиз экен туугандар. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар 30 адырды көздөй жолго чыгасыздар. Жолдо Карман деген айыл бар. Андан өткөнүңүздөрдө Учкун деген айыл бар туугандар. Ошол Учкун айылынын светофорунан оңго бурулуп, мал базарды көздөй түз жүрүп келгениңиздерде сол тарапта жаңы будалык айылынын кире бериши болуп калат. Бул жака түз жүрүп келсеңиздер, ушул мен турган жерге келип каласыздар. Мына бул жер жаңы будалык айылынын кире бериши, каналдын жанында турам. Анан дагы бир жол бар. Мадыны көздөй жолго чыгасыздар, шаар тараптан келген болсоңуздар. Мадынын центрине жетпеген жерде сол тарапта Чагыр деген айыл бар. Сол тараптагы Чагыр айылына кирип түз жүрүп келсеңиздер, оң тарапта ушул жаңы будалык айылынын кире бериши болуп калат. Эки жактан тең келип, ушул каналдын жанына келесиздер. Анан ушул жерден эле солго бурулуп, каналды көздөй 250 метр жүрүп барсаңыздар, оң тарапта 5-көчө жайгашкан. Ошол 5-көчөнүн орто тарабында сатылуучу жер участогубуз турат туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Түз жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн ортосунда сатыла турган жер участок жайгашкан. 6 соток жери тегиз экен туугандар. Кызыл китеби дагы бар экен. Документтери так экен туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы болсо жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы ээсине чалып, кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Абасы таза, тынч, сонун айылдардын бири экен. Кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Мына чөптөрдүн башы да кыймылдап атат туугандар. Шаарга деле жакын, 20 мүнөттө кеңири шаарга кирип барасыздар. Азыр мен деле шаардан келдим. Бул 5-көчө жаңы будалыктын Латок көчөсү деп коет. Себеп дегенде могу жерде латок бар, суу дагы анда-санда агып турат экен туугандар. Так, ушул 6 соток көчө тарабы 20 метр. Бунун ал жагы узуну 30 метр болуп калат. 20-га 30. Анан байкап атасыздарбы туугандар? Жакындатып көргөзүп коеюн. Үйлөрдүн саны өтө көп. Өзүнчө эле бир чоң жаңы айыл болуп калды. Жаңы будалык дегенде баардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушундай. Анан керек болсо столбаларына дагы прожекторлор орнотулган экен, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп калат. Свет бар, прожектор бар, анан таза суу дагы бар. Себеп дегенде, ал жерден таза суунун турбасы өткөрүлгөн, кадимкидей суу келген туугандар. Байкап атасыздарбы, жери тагы тегиз, уклон эмес. Кадимкидей келип, үй салып, ишти кыла берсеңиздер болот экен. Азыркы учурда участок проблема. Азыр алып кое турган болсоңуздар, эртең эле баасы көтөрүлөт туугандар. Колдон чарбаңыздар. Чек жер алган адам эч качан утулган эмес. Андыктан эч кантсе алып кое бериңиздер. Анан ал жакта топурагы бар экен, бул кошунаныкы дейт. Кийин ала турган болсоңуздар, топуракты алып кой десеңиз, тазалап алып коет экен туугандар. Азыр ал жерде эйс мага түшүндүрүп берди. Так, анал жерде шагыл бар экен, таш бар экен. Ал деле кошунаныкы экен, кийин алып тазалап, сонун кылып сиздерге өткөрүп берет экен туугандар. Мына ушундай суу свет боюнча маселе жер албайт. Анан бул жаңы будалык айылында мектеп, садик, мечит бардыгы бар. Пешком эле барып келе бересиздер. Не керек болсо бардыгы бар. Маршруттук каттамы дагы бар. 161 маршрутка шаардын бурч-бурчтарына барат туугандар. Шаарга 20-25 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Мына ушундай. Ушул 6 соток сатка чыкты туугандар. Латоктун бою. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо 1,500,000 сомго бааланды. Анан ээси айтып атат, эгерде ала турган реальный адам болсо, жакшы кеми болот деп атат. Вариант обмен жолдорун эми ээсине чалып өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Кызыл китеби бар экен туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай 6 соток тегиз жер участокты колдон чарбаңыздар.